Урматтуу кыргызстандыктар, ассаламу алейкум. Кыргыз өлкөсүнүн экономикалык жактан бакубаттуу болуп жашаган, Кыргызстанда жашаган калктын турмуш деңгээлинин тез аранын ичине оңдолушуна кызыккан кайдыгер эмес жарандарга жалпы эле келечекке кайдыгер болгон жарандарга кайрыламын да. Биз бир жыл мурун улуттуу демирге өнүккөн Кыргызстан кыймылын түзгөнбүз. Ошо кыймылдын ичинде аракетинде биз ошо Кыргызстанды ушул азыркы учурдагы кризистен чыгарып кетүү программасын түзгөнбүз. Ал 5 бөлүктөн турат. Бул бүт массалык маалымат каражаттарында видео, роликтер, көп нерселер чыкты. Биз бул боюнча өкмөткө да кайрылдык, президентке да кайрылдык, жалпы элге дагы бардык кыргызстандыктарга. Бирок ушу бир жыл болду, бирок мындай анчалык бизде ушу 30 жылдагы жанагы деградациянын баягындай деңгээлиби, адамдар эч нерсеге бир мындай кызыкпай калгандай да. Эми ошол нерселерди ошол бойдон калтырбай биз дагы эле аракет жасап жатабыз. Биз мамлекеттик органдарга ошол программа менен башка бир сунуштар менен биз көрүп аткан кемчиликтерди көрсөтүп, кээде айтат го баягы кемчиликтерди айтыша берет, чыгуунун жолдорун айтпайт деп. Биз ошо ар бир айтылган кемчиликке чыгуунун жолдорун дагы айтып кайрылып келебиз, бирок эч ким жыйынтык жок. Анан эми мамлекетте дагы эч кандай өсүш башка деле жок да. Баягы 30 жылда эмне болуп келсе, баягы көч уланат дегендей. Ошо мурункулар жасаган бүгүн деле жасалып, баягы реклама сыяктуу эле кээ бир баягы жалган апыртма нерселер кошулуп эле турмуш өтүп атат, бирок убакыт өтүп атат. Бирок эч нерсе өзгөргөн жок да. Бул эми кимдин зыяны? Жалпы келип эле эми конечно баягы кээ бир адамдардын турмуш деңгээли башкалары жакшы болуп аткандыр. Эми жемкорлук болгондон кийин бул мындай жаратылыш ынандуу эле нерсе да. Кээ бир адамдар значит байыйт, башка болот дегендей. Бирок көпчүлүк калктын эми мына Кыргызстанда эле элибиз өстү, башка болду дегендей, азыр мына 7 миллионго жакын калк бар. Менимче ушу 7 миллион калктын бир тагдырын ойлогон мындай бир күчтөр же бир жеке адамдар же бир башка өзүн патриотмун жана билимдүүмүн деген бир сунуш пикирлерди деле мындай көп учуратпайбыз да. Биз ошол программалардын негизинде болгон нерсе жана кемчиликтерди башкаларды мындай жазып, жазуу жүзүндө ар бир нерседе кайсы мыйзам бузулду, ал мыйзамды кантип оңдосо болот, ал мыйзам үчүн ким жоопкерчиликтүү, эми мүмкүн болушунча жеткиргенге аракет кылып атабыз. Бирок баягындай жыйынтык жок десе болот да. Мына мен колумда кат турат, ушул жерде бүт барды көрсөтүлгөн, мамлекеттин экономикасы кандай абалда, бүгүнкү күндө мына 21-жылды эсепке алганда кантип өнүгүп атат, кандай өсүштөр болду. Ушул жерде мамлекеттин бюджети түзүш, аткарылыш кандай, мыйзамы канчалык деңгээлде жооп берип атат. Ошондой эле акча саясаты, улуттук банктын, коммерциялык банктардын, жанагы банктык эмес мекемелердин иштери, жыйынтыктары бүт барды жазылган. Ошондой эле жанагы кум-төр, башка дегенчи, биз баягы эң негизги деген нерселердин бардыгы жазылган да. Бардыгы жазылып, мына биз Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Ташиев Камчыбек Кадыршаевичке, УКМКнын башкы тергөө башкармасынын башчысына деп мына копиясы. Себеби биз эми ойлодук, баягы мамлекеттин коопсуздугу биринчи ушу мамлекеттик орган болуп эсептелген коопсуздук комитет да. Эми бул финансовый безопасность, экономический безопасность өлкөдө баягы өлкөнүн коопсуздугунун эң негизги
бөлүктөрүнөн турат десек, мындай жаңылышпайбыз да. Эми өткөндө да видеодо биз кыскача айтып бердик ушулар боюнча. Эми мындай элге жетиш үчүн мындай бөлүп мындай айтып берүүнү туура көрдүк. Эми буну өзү негизи баягы биз 30 жылдан бери бир эле финанс эмес, вообще эч нерсеге кызыкпай билбей калдык. Айрыкча финансыга, анан финансыга эч кызыкпай, бул терминдерди эч укпай, же бир талоого катышпай, бюджет эмне, мамлекеттин акча саясаты эмне, анын мааниси эмне жатат дегенге мындай көп адамдар мындай негизинен көпчүлүк түшүнбөйт экен да. Анан муну өтө оор мындай кабыл алынбай турган нерсе. Бул ушул кээ бир эле адамдар билсе болот дегендей бир мындай түшүнүктөр бар экен да. Бирок мамлекеттин өнүгүшүнүн, экономикасынын өнүгүүсүнүн эң негизги баягы мамлекеттик башкаруу системасы дейт. Ошо мамлекеттик башкаруу системасынын эң негизги рычагдары мамлекеттин бюджет, салык саясаты, анан акча, насыя саясаты да. Бул эки рычаг иштебесе, бизде экономика эч качан оңдолбойт, эч качан адамдар байыбайт. Мисалы үчүн мамлекет эч качан коом үчүн кызмат кылбайт да. Эми баягы мамлекет, коом түзүлүп, мамлекет түзгөндө мамлекетке ушундай 3 эле задача коюлганда, 3 эле милдет. Мамлекеттин ошол экономикасынын натыйжалыгын түзүү, анан ошол жанагы укук коргоо органдарынын системасынын иштешин, акыйкат, тууралык, калыс. Мамлекетте акча саясаты. Эми ушул 3 нерсе чечилбесе, мамлекет жок да. Анда мындай коом мамлекет түзгөндүн мааниси жоголот да. Эгер бул 3 система иштебесе, ошол 3 системаны түзүлгөн мамлекет коомду камсыздай албаса, значит коом түзгөн мамлекет өз мындай милдеттерин аткарган жок деген болот да. Бизде азыр ошол сыяктуу мындай учурга келип калдык да, мына 30 жылдан бери эч кандай өнүгүш жок. Эми өнүгөбүз, кээ бирлер айтып атат, былтыр өнүгүп кеттик. Мен эми былтыр өнүгүп кеттик, андай мындай эч кандай өнүккөнүбүз жок. Былтыр мына мисалы үчүн 21 жылдын жыйынтыгы, бул жанагы экономиканын мына бүтүн баягы жыйынтыкталып келген жыйынтыгы болуп, бул баягы ички дуң продукция, ошонун ар бир адамга өндүрүлгөн санынын өлчөмүнөн өлчөнөт да. Былтыр эми $1295 болду. Эми бизде вообще $1376, бул 19-жыл болуптур. Ага эң жогорку мына 30 жылда биздин жетишкенибиз. Бул көрсөткүч эми кандай деп кабыл алыш керек да? Бул өтө төмөн көрсөткүч. Бул коңшу мамлекеттерге салыштырганда, башка мамлекеттерге салыштырганда, айрыкча бизде ушундай баягы ушундай деңгээлде баягы жаратылыш дейбизби, мындай отурган, жайгашкан Кыргызстандын жер дүйнө алкагында жайгашкан жайы боюнча дейбизби, же ушу мамлекеттеги минералдык ресурстар, адамдар, башканын сапаттары жагынан дейбизби, бул ушул көрсөткүчтөр менен жашаган Кыргызстанда мен мисалы үчүн мындай уят деп эсептейт элем да. Биздин мүмкүнчүлүгүбүз. Мына мен эми как финансист катарында айтып кое берейин. Биз мына завидовать этебиз. Кытайда мындай экен, Сингапурда мындай экен, Европада мындай экен деп. Бирок биз эгер ошо акыл эс менен, ошо билимдүүлүгүбүз менен эгер аракеттенсек, баягы кайдыгерлигибизди, жалкоолукту жок кылып, анан айрыкча жемкорлукту жок кылсак, биз ошолордун деңгээлинде жашаганга толук шартыбыз бар да. Бизде ошондой эле билим берүү системасын курсак болот. Ошондой эле баягы билим берүү системасын ошол Европанын деңгээлинде, же Сингапурдун деңгээлиндеги алдыңкы орундарга чыкканга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Экинчи, саламаттык сактоо боюнча. Бизде деле баягы атагы чыккан, дүйнөдөн келип дарылана турган шартты түзсөк болот. Бизде эмне кадрлар жокпу?
мен угуп калам азыр. Мисалы үчүн кээ бирлер айтышып калат, Казакстанга барып дарыланып келдик, операция кылдырып келдик, аяка бардык, бияка бардык, барсак бүт эле биздин Кыргызстандын врачтары деп. Ошол врачтарга эмне үчүн ушул жерде шарт түзө албайбыз? Анан бизде мугалимдер деле азыр мына Америкада канча окумуштуу мугалимдер иштеп жүрөт, Европада канчасы иштеп жүрөт. Ошолор бул жерден өзүн реализация кыла албай, өзүн мындай толук мындай канаттанбай ошол жака кетишти, ошол жактан өзүнүн мындай керектүү деп тапты да. Бизде ал нерселерге потребность дейбиз, жана керектөө жок. Значит, билимге умтулбай калдык, башка умтулбай калдык. Мен азыр цифраларды айтып атсам, көп айтат, бул эмнени айтып атат депчи. Ошон үчүн көңүл буруп мындай угуп койгула дейм да. Эми биз өткөндө мындай кыска толук айтканбыз мамлекеттеги негизги проблемалар. Бул мамлекеттеги бюджет түзүүдөгү, анан экинчи акча саясаты, үчүнчү жана кумтөр, анан да улуттук банктын системасын иштегендери, вообще эле мыйзамдардын кандай иштеп аткандыгы, бизде конституциянын нормалары кандай сакталып атканы, айрыкча экономикалык элге мындай гарантия. Конституцияны билесиңер, конституция 5 бөлөктөн турат. Биринчи бөлөгү конституциянын баягы негиздери болсо, экинчи бөлөгү ошо адамдардын укуктары, милдеттери. Үчүнчү анан бийлик, төртүнчү жергиликтүү бийлик, а бешинчи баягы конституциянын түзөтүү оңдоо киргизүү да. Эми бир пункт целый ушу адамдардын укуктарына. Конституцияда жазылып турат. Адамдардын укуктарын мамлекет коргоону мамлекет камсыздайт деп. Значит, мамлекет кантип камсыздайт? Мамлекеттик органдар аркылуу, ошо тиешелүү жооптуу органдар аркылуу адамдардын укуктары сакталат да. Мына бул жерде жазылып турат. Мына мисалы үчүн конституциялык түзүштүн саясий негизи 4-чү берене мамлекеттик жана муниципалдык кызмат адамдарынын коррупция үчүн шарттарды түзгөн аракетсиздигине тыюу салат дейт. Анан ушул конституциянын жогорку юридикалык күчкө ээ жана Кыргыз Республикасында түздөн-түз колдонулат. Бул 6-чы беренеси. Ошонун 2-чи пункту конституциялык мыйзамдар жана башка ченемдүү укуктук актылар конституциянын негизинде кабыл алынат. 17-чи берене Кыргыз Республикасы экономикалык ишмердүүлүктүн ар кандай түрлөрүн өнүктүрүү үчүн шарттарды түзөт жана улуттук экономиканын кызыкчылыктарын коргойт. 19-чу берене мамлекет элдин бакубат жашоосуна жана социалдык коргоого камкордук көрөт. 23-чү берене адамдардын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин чектеген мыйзам алдындагы ченемдик укуктук актарды кабыл алууга тыюу салынат. 35-чи берене эң мындай жооптуу берене деп ойлойм мен. Ар бир адам мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана алардын кызмат органдарынын кызматтык милдеттерин аткаруудагы мыйзамсыз аракетсиздигинен келтирилген зыяндын ордун мамлекеттен толтуруп алууга укуктуу. Көрүп атасыңарбы? Значит, адамдар тартылган зыянды, эгер биз 30 жылдан бери адамдар тарткан зыянды эсептесек, анан аны мамлекеттен өндүрүүнү мындай чечсек, өндүрөбүз десек, анда эмне болот? Мында ойлонуп көргүлө. Значит, 30 жылда иштеген бийликтегилердин просто терисин сыйрып алганга туура келет да. Мына мыйзамда жазылып турат. 56-чы берене мамлекет жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин конституцияда жана мыйзамдарда бекитилген тартипте камсыз кылат. Кыргыз Республикасында адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин жокко чыгаруучу же кемсинтүүчү мыйзамдар кабыл алынбайт дейт. Эми мен ушул бүгүнкү азыркы ушу видеону мен өткөндө бул 2-чи жолку видео болуп атат. Ушуну мамлекеттеги биз акча саясатын, акча насыя саясатына көңүл бурмакпыз. Эми ошодон баштасак туура болот окшойт да. Андан кийин бюджет системасын айтсак, андан кийин жанагы кумтөр маселесин айтсак, анан дагы башка маселелер бар. Биз негизги деген бул жерлерде мындай уксаңар, бул жерлерде миллиард сом эмес, миллиарддаган долларлар жокко чыгып атат. Азыр анан кээде
баягы казинону 1 миллиард доллар, 1 миллиард сом акча киреше кирет экен, анан казинону киргизбесек болбойт, андай мындай деп конституциялык жана мыйзам кабыл алышты, билесиңер да. Бул жерде башка жактарда канча резервдер бар, анан жанагы конституциялык нормалардын канчалык тартипте аткарылып атат. Бүт бардыгын чечмелеп беришке аракет кылабыз. Эми көңүл бурсаңыздар. Биринчи эле жанагы эмени Конституциянын 56-беренесинен баштасам да, баягы мамлекет жарандар укуктарын, эркиндерин конституциялык мыйзамдарга бекитилген тартипте камсыз кылат. Кыргыз Республикасында адамдардын укуктарын жана эркиндерин жокко чыгаруучу же кемсинтүүчү мыйзам кабыл алынбайт деп. Биз ал жана банк системасын баштайлык дедик. Ошо банк системасында 2013-жылы 24-июлда номер 163 мыйзам чыккан. Кыргыз Республикасында сүткөрүүлүк ишти чектөө жөнүндө мыйзам. Мындай көңүл буруп, ушул мыйзам Кыргыз Республикасында сүткөрүүлүк ишти чектөө жаатындагы мамлекеттик саясаттын негизги принциптерин жана чектөө белгилөөрүн, укуктук негиздерин аныктайт. Экинчи берене сүткөрүүлүктү ишти чектөө жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана колдонуу чөйрөсү. Сүткөрлүк ишти чектөө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары Конституцияга, Граждандык кодекске, ушул мыйзамга жана Кыргыз Республикасынын башка ченем укуктук актыларына негизделет. Эми караса, негизделет деп атат да. Конституцияда мындай деп турат: адамдардын укуктарын, эркиндерин жокко чыгаруучу, кемсинтүүчү мыйзам болуп кабыл алынбайт деп. Бул жерде ушундай баягы тетир да. Бул жерде эң негизги нерсе мына 6-беренеси. Чектүү жол берилүүчү мыйзамдын өлчөмү Кыргыз Республикасынын Улуттук банк тарабынан аныкталган 15% кошула турган орточо салмактап алынган номиналдуу пайыздык коюмдан эсептелет дейт. Эми бул эмне деген чечмелеп берели. Бул деген өзүңөр билесиңер, Улуттук банк баягы эме деп коет, жанагы коммерциялык жана финансылык эмес уюмдардын жанагы кредит берген ошо пайызды чектөөгө коюлган мыйзам да булчу. Бул жерде айтып атат, өзү Улуттук банк ар бир 3 айда, 6 айда баягы орточо банктардын процентин алып, ошо орточону бекитип турат да, баягы ошо процентте чектөө коюп турат. Ошо проценттен, значит, банктын проценттери ашпаш керек депчи. Ошодон ашса, ал сүткөрлүк болуп эсептелет депчи. Булар жазып атат, ошол банк аныктаган процентке, Улуттук банк аныктаган орточо процентке 15% кошулуп эсептелет депчи. Бул менен 15% эсептелет деген менен бул эмне болуп атат? 15%ке банктарга, жөн эле коммерциялык банктар эч нерсе негизделген эмес. 15 деген эмне ал? Эмне үчүн 0 эмес да ал? Эмне үчүн 5 эмес, эмне үчүн 10 эмес, же эмне үчүн 50 эмес? Булар ушундай бир баягы орточо эмени таап туруп, 15%тен ар бир банкка, значит, шарт түзүп атат да, 15%тен ашык процент койгонгочу. Ошонун негизинде, мына мисалы үчүн 2014-жылы булар среднеизвешенный процентный ставка дейт, определенный национальный банк 21,99 болгон да. Бул биринчи жарымында. 15-ти кошкондо 36,99 болуп атат. То есть 37%ке чейин бере бер деген да. Сот да ушуну алат. 37-тен ашпаса, значит, всё. Это пределок депчи. Ошондой 21-жылы 16% болуптур. Орточо процентте. Ошо 15-ти койгондо 31. 21-жылдын экинчи жарымында 15,94 болуптур, баягы банк аныктаган процент. Ого 15-те. Эми бул жанагы как раз жанагы баягы элге каршы кабыл алынган мыйзам да. Элге каршы кабыл алынган мыйзам. Анан экинчи жагынан мына Конституциянын 4-беренесине каршы мамлекеттик жана муниципалдык кызмат адамдарынын коррупция үчүн шарттарды түзгөн аракетине деп атат. Аракетсиздигин тыюу салуу. Кайерде тыюу салуу турат? Анан дагы эми бул жерде көп да, мындай өзүңөр деле эсептеп алсаңар болот, бул канчалык адамдарга, коомго зыянын алып келип атканын. Бул биринчи
маселе. Экинчи дагы бир эң орчундуу маселе, банк системасында баягы эми билесиңер өзүңөр, биздин Кыргызстандын конституциясында, Кыргызстандын жарандык кодексинде, банктын мыйзамдарында баягы валюта, мамлекеттин валютасы деп баягы сом эсептелет да. Бул эми мамлекеттик атрибуттардын бири, баягы желек, туу деген сыяктуу элет. Анан бизде сом иштеп атканын көрдүңөр, иштеген жок да. Жарандык кодекси 307 статья бар, анда жазылып турат. Бардык милдеттемелер Кыргызстандын территориясында только сом менен эсептелет депчи. Эгер эсептебесе ага жаза көрсөтүлүш керек депчи. Анан төлөм каражаттары деп баягы Улуттук банктын мыйзамында 31 берене, бул жерде сом Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында эч кандай чектөөлөрсүз төлөмдөрдүн бардык түрлөрү боюнча милдеттүү түрдө кабыл алынууга тийиш болгон бирден бир мыйзам төлөм каражаты болуп саналат. Эми биз мына статья бардыгын эми окуп бере албайбыз, убакыт алынат экен. Бул жерде эми баягы 3-чү берене, 8-чи берене, 30-чу берене, 34-чү, 36-чы берене, аягында 111-чи берене банк мыйзамдары боюнча. Ондон башка 2000 жыл 15 декабрь 200 номер 1-чи Улуттук банк башкармасы тарабынан 2000 жылдын 30 ноябрда кабыл алынган жанагы 15 декабрь 201 менен Адилет министрлигинен өткөн 42.1 деген баягы жобосу бар. Ал жободо да ушундай жазылган. Чет өлкөлүк нак жана нак эмес валюта сатуу жана банктык которуу жолу менен сатуу чектөөлөр жана чет өлкөлүк валютасын төлөмдөр Улуттук банктын тиешелүү лицензиясы бар банктар тарабынан жүргүзүлөт депчи. Эми бул жерде валютный операция деген бар да. Валютный операция дегенде бул эмнелер кирет? Валюта сатып алуу, ошо валюталык переводдор, башка нерселер да. Бул жерде эч кандай жанагы обязательство, кредит деген кирбейт да. Ошол эле жарандык кодексте баягы обязательство деген эмне деген эме бар да, баягы определение. Бул обязательство баягы процент калган акча, ошо кредит да. Значит, биз кредитти только Кыргызстан территориясына только сом менен беришибиз керек. Сом менен бериш керек. А бизде банктар эмне кылып атат? Банктар мисалы үчүн 14-13 жылдары эми доллардын курсу көрүп атасыңар кандай өсүп атат. Доллар менен биреттага курсовой разницаны бул кредитный риск деп коет, бул банктын эсебинен жүргүзүлө турган нерсе. А банк кредитный рискти элге жүктөп коюп атат. И ошонун эсебинен пайда алып атат да. Пайда алып атат. Бул даже баягы эмеде бар, жанагы бухгалтерлык учет боюнча, бухгалтерлык эсеп боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамы бар, 2002 жылы 29 апрель номер 76 дегенчи. Ушул мыйзамдын 3-чү беренесинде турат да. Бухгалтерлык эсепти жана финансылык отчеттуулук жүргүзүүнүн принциптери. 3-чү пункту бухгалтерлык маалыматтын эсеби кошуп эсептөө принцибине негизделет. Ага ылайык кирешелер катары иштелип табылгандар. Ал эми чыгымдар жана зыяндар катары жумшалган чыгашылар таанылат. Значит, биз бухгалтериялык учет боюнча Кыргызстанда биз только доходко баягы иштеп тапкан гана кирешени алабыз. Баягы доллар менен берип коюп, курсовой разница менен курсовой разницаны биз эч качан киреше кылып киргизе албайбыз. Бул мыйзамга да туура келбейт да. Ошондой эле ушундай мыйзамсыздардын эсебинен анан ошондой эле Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 11-чи берене. Мындай көңүл бурууга биз муну статьяларда чыгарабыз, мындан да окусаңар болот. 11-чи беренеде комиссиялык актылар, тарифтер жана пайыз ставкалар деген бар. Ошондо жазылып турат: кызмат көрсөтүүлөрдүн наркын бурмалаган
жана насиялык келишимдин валютасынан айырмаланган валютага байлоо менен насия боюнча төлөмдөрдүн индексацияланышын караган насиялык продуктлардын колдонулушуна жол берилбейт деп. Мындай орусчасын айтып коеюн: не допускается использование кредитных продуктов, исходящих стоимость услуг и предусматривающих индексирование платежей по кредиту, привязка валюты отлично от валют кредитного договора. А bizde кредитный договорда только сом эсептелиши керек, жана мыйзамдардын бардын негизин айттым. Ушунун негизинде бизде мына 8 жылды анализ кылып чыктык. Банктар элдин үстүнө мыйзамсыз 23 миллиард киреше табышыптыр да. Эми ладно, банк киреше тапты, а бирок 23 миллиард тонн болгон эл эмнелерге дуушар болуп атат? Өздөрүн асып өлтүрүп атат. Соттордо жүрөт самталашып, үйлөрүм, бизнесим бүт бардын тартып. Бул не деген беспредел? Жанагы конституциялык нормалардын аткарылганы. Бул эми экинчи маселе. Ошон үчүн эми депозиттер боюнча. Эми бул да эң важный эсеп эметип алгыла. Бизде баягы депозит дегенде бирөөлөрдүн акчасын банк алып атат да. Бирок ошол алган акчаны банктар каяка пайдаланып атат деген сөз. Эми мына 20 башка жылдарды албайын, бардыгы хуже да, биринен бири хуже. Мен 21-жылды алайын. 21-жылы депозит 908,9 миллиард сом депозит алыппыз. Ушунун национальный валютада 629,7 миллиард, иностранный чет өлкөлүк валютада 279,2 миллиард. Биздин берген кредитибиз 156 миллиард. Суроо болот да, разница почти 750 миллиард акча каякта. Каяка иштетти банк? Себеби депозитке акча төлөп атат. Мына депозитти булар национальный валютаны 3,45%, 3,45, 3,45% менен иностранный валюта 1,2% менен алып атат. Муну дагы кайрылабыз. Анан калган 750 миллиард акча каякта? Биздин экономика иштетсе болбойбу? Биздин экономикага иштеле турган нерселер ушуларчы. Бирок иштеген жок. Анан бул жерде дагы бир нерсени айтып коеюн. Мына жакында эле чыккан Улуттук банктын отчету боюнча. Улуттук банктын отчету боюнча бизде жылдын акырына, 21-жылдын акырына баягы резерв иностранный валют деп коет. Ошол мына 2 миллиард 977,6 болуп тур да. Бул эми сом алганда курс менен 252,4 миллиард сом да. Ошо 252 миллиард сомду мыйзам боюнча, ошо банктын ишинин функциясы боюнча, муну баягы рейтинги чоң банктарда баягы эч кандай проблемасыз сактап, процент доход алыш керек да, доход алуу каралган. Бирок Кыргызстандын биздин Улуттук банктын мыйзамында ал каралган эмес. Кандайдыр жазылбай калган, тоже банктын упущениясы. Бирок ошодон алган проценти мына банктын отчету боюнча 21-жылга 2 миллиард 396 миллион сом договор пайда алып тур да. Эми кандайдыр бир кайсы бир банктарга коюпчу. Бирок ошо проценттин расходу 1 миллиард 420 түзүп тур. Эмне деген ал расход? Айырмасы 1,5 миллиард сом алып атат да. 152 миллиард акчадан 1,5. Бул даже 1%ге жетпейт да. Мына ойлоп көргүлө. Ал жактан 252 миллиард болсо сом менен 252 миллиард сом бая резерв 252 миллиард сом түзүп атат да. Доллар менен 2 миллиард 977,6. Түзүп аткан болсо
Ошодан 1% алса 252 миллиард менен 700, почти 1 триллион сом. Биз үчүн биздин экономикага иштебейт ошол. Биздин элге 4%, 5% ал, 1%ке жетпеген доход алып атпайбы. 5%, 6% үчүн бербейт. Биз 1 триллион сомду биз эгер экономика иштеткен болсок, мына ойлоп көргүлө, канча нерсе кыймылдамакта. Канча баягы компанияларга, канча жеке ишкерлерге, дыйкандарга, башкаларга биз шарт түзмөкпүз. Не деген бул беспредел да? Анан бу жерде жазып атат, өткөндө Национальный банк отчет бергенде эме кылышты, биз дейт 13 миллиард доход алдык, ошонун 10 миллиардка жакынын бюджетке өткөрүп бердик. Эмне үчүн 13 миллиард болуп атат? Эгер проценттин доходу, бул жерде да суроолор көп. Проценттин доход, мен айттым жана, расходун чыгарып салганда 1,5 миллиардка жетпесе. 13 миллиард каяктан келип атат? 13 миллиард алтындан келип атат. Мына 20 жылдын аягында 84 миллиард алтындын баасында алтын болгон экен. Ошол 50 миллиардка түшүптүр. 21 жылдын аягында, то есть 33 миллиард кеткен. Кемиген да, 33 миллиард кемип атат. Анда ол алтындын баасы каяка кетти? Бул жерде 13 миллиард прибыль көрсөтүп атпайбы? Ушундай мыйзам бузуулар аябай көп. Эми бул беспредел десек болот да, аягында келип туруп элге ана зыян болуп калып атат. Анан ошол учурда мен бардык нерселерди айта албайм. Ошол учурда эми банктын расходун карагыла. Банк былтыр бир эле административный расходун алганда, административный расходтун эмесин административный расходду алганда ушундай мындай таң каласың да. Былтыр бир жылда дейт 400 миллионго өсүп атат да. Бир жылда 400 миллионго өсүп атат. Бул не деген неме да? Банкта эч кандай результат болбосо, башка болбосо, бир гана результат Национальный банктыкы административный расходун жылына 300-400 миллиондон гана өстүрүп келип атат. Бул бардыгы эле барып зарплата отуруп атат. Эми бизде средний зарплата 20 миң деп берип атабыз, бирок улуттук банктын бир айлык эмеси 100 миңден ашып атат. Эми көп нерселерди айта албадык, эми кыскача ушул, эми калганын ошо сайттарга кирип, биздин Facebook, башка страницадагы ошо статьяларды бүт таанышып окуп чыккыла да, эгер ушу мамлекеттин. Анан бул жерде биз жөнөкөй эле айтып койгон жокпуз. Бул жерде биз бүт бардыгын чечүүнүн жолдорун айттык, эмнени кандай кылып өзгөртүш керек. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.